Саламатсыздарбы, YouTube каналымдын катталуучулары түз эфир кетип атат. Бүгүн өтө бир бизде маанилүү видео сабак болот. Видео сабакта биз баарлашуунун сырлары деген сөз кылабыз да. Баарлашууну өзүңүздөр билесиз, мамиле түзүү, мамиле куруу. Ушу ар бир адамдар менен кандай мамиле куруш керек, кантип сүйлөшүшүбүз керек. Бир ортодо бир максатты, бир көйгөйдү турса, ошондо кантип чече алабыз. Мына ошол жөнүндө жакшы бир сөз кылабыз да. Ар бириңиздерден суранат элем, азыр кайсы жерден көрүп атасыздар, ошону жазып кетиңиз да. Мына мисалы, атыңызды да жазып коюңуз. Мисалы үчүн мен максат Карабалта да. Бирөөңүз Гүлнара Москва деп ар кандай атыңар ким, кайсы шаарда турасыңар жазып кетиңиздер. Сиздер жаза бериңиздер, мен акырындан баштай берейин. Негизи эле баарлашуу өтө маанилүү да, анткени элестетиңиз, бул дүйнөдө, азыр жашап аткан дүйнөдө адам ар бир максатка жетсе болот, ар бир көйгөйүн чечсе болот, бир гана ошол элдер менен мамиле түзгөндү үйрөнүп алыш керек да. Анткени сиз кандай максатка жетем деп атасыз, кандай көйгөйдү чечем деп атасыз, аны башка адамдар аркылуу жете аласыз, ошол максатты чече аласыз. Бир гана ошол адамдарга сиз алардын да кызыкчылыгын унутпай көрсөтүшүңүз керек да. Негизи эле адамдын баарлашуусу эки адам жолукканда кандайдыр бир шкала түзүлөт да. Өйдө шкаласы, сиз канчалык деңгээлде утасыз ылдый жагы канчалык деңгээлде утуласыз. Башкача айтканда, канчалык деңгээлде сиз ала аласыз, канчалык деңгээлде бере аласыз. Аны схематично негизи тартып көрсөтөм. Бирок мындай кыскача айтканда, ар бир адам менен мамиле курганда 4 түрдүү мамиле болот да. Мисалы үчүн, бир тарап агрессивдүү болуп атат, сиз дагы агрессивдүү болуп атасыңар, бирөөңөр бири-бириңерге эч кандай жол бербей атасыңар, кырылышып атасыңар да. Акырында кандай жыйынтыкка келесиңер? Эки тараптын утулат да. Сиз дагы утуласыз, ал дагы утулат. Такыр эле эч кандай бир жакшы бир жыйынтыкка келбейсиңер, ошентип эле урушуп анан тим болосуңар. Ошон үчүн эки тараптын утат да. Утулат да. Анан экинчи тарап бар, мисалы үчүн сиз утасыз, бирок тигил тарап утулат. Тилекке каршы көп адам ойлойт экен, эгерде мен тарап утсам, тиги тарап утулса, ошондо гана ийгиликке жетем деп ойлойт экен да. Бул эң туура эмес көз караш. Анткени сиз кыска мөөнөттө гана утушуңуз мүмкүн, кыска мөөнөттө жеңишке жетишиңиз мүмкүн, бирок узак мөөнөттө эч качан сиздер чоң ийгилик жарата албайсыз. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн базарда соода кылган соодагерди мисал катары алалы да. Мисалы үчүн ал оптом товарды 1000 сомдон алды. Ошол эле товарды эмнегедир 2000 эмес 3000 сомдон саткысы келди да. 3000 сомдон деп сатып алат дагы, кардар келди, көрдү, мейли 3000 сом экен деп төлөдү. Бирок жете бир 50 метр басканда ошол эле товарды көрүп калды, ал 3000 эмес 2000 сомдон сатылып атыптыр да. Анан жанагы кардары кандай ойдо болот? Бул мени алдап коюптур, бул 2000 сомдукту товарды 3000ге сатып ийиптир, мен экинчи бул жака барбайм дейт дагы, баргысы болот да. Тем более жакын адамдарына дагы айтат, мен ушинтип алдап коюптур, бекер эле алыптырмын. Эгерде ушундай свитер же пальтону алам десең, жанагыл жерден 3000диктен алба, бир аз 50 метр арыраак барсаң, а жерде 2000ден сатылып атыптыр. Ошол жака бар деп айтат, туурабы? Ошентип жанагыл соодагер кыска мөөнөттө чоң пайда көрөгөн коем деп кымбат сатып ийди дагы, бирок узак мөөнөттө утулду да. Ошондой эле азыр мен аябай көп бизнес тренер, коуч дегендерди көрүп атам. Булардын максаты кыска мөөнөттө акча кылып ийиш керек деп ойлойт да. Аябай көп реклама берет, курстарын өтө кымбат кылып сатат, бирок кардар мындай канааттырарлык ыраазы болбойт. Бекер эле ушундай акчаны бериптирмин, эч кандай пайда алган жокмун, мунун баасы мынча турбайт. Эгерде башында билгенде максимум мынча эле сом бермекмин деп ичинен ойлоп калат. Ошол кыйынмын, коучмун, бизнес тренермин дегендер көп болсо 1 жылга жетпей кайра эле өчүп жок болуп атышат да. Эгерде сиз бизнес тренер, коуч, наставник болом десеңиздер, анда аябай көп баалуулукту биринчи арзаныраак берип үйрөнгүлө да, өтө арзаныраак кылып көп пайда алып келе баштаңыз. Эгерде сиз аябай көп элдерге пайда берип, элдер
кадимкидей ыраазы болуп сарафанный радио кетсе, вот ошондо анан сиз жанагы баа менен көп адамдарды окутуп үйрөтө албай каласыз да. Сиз просто физически убакытыңыз жетпей калат. Вот ошондо фильтр кылыш үчүн бир аз баасын дагы жогорулатасыз. Ошентип жогорулатып атып сизди действительно баалаган адамдардын кандайдыр бир бөлүгү калат да. Вот ошон үчүн мен баардыгын айтат элем, эч качан кыска мөөнөттүн ичинде пайда кыла коем деп умтулбаңыз да. Анткени кыска мөөнөттүн ичинде утам деп атып, узак мөөнөттө утуласыңар. Элестетиңиз, сиз мисалы үчүн өзүңүзгө элдердин көңүлүн бурдурдуңуз, бирок сиз азыр эле бүгүн эле жашабайсыз да, сиз 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл мээнетиңиз менен өзүңүздүн багытыңыздан акча таап жашааңыз келет, туурабы? Демек, сиздин билимиңиз болобу, товарыңыз болобу, услугаңыз болобу, өзүнүн элдер акча төлөгөн акчага баалуулукка жараша болуш керек да. То есть эгерде алардын акча төлөгөнүнө, сиздин товар услугаңызга сатып алганына ыраазы болбосо, анда сиздер узак мөөнөттө ийгиликке жете албайсыздар. Бул ошол мен сиздерге айткан, сиз тарап уттуңуз, тиги тарап утулду. Бул дагы узак мөөнөттө ийгилик алып келе албайт, ошону түшүндүрдүм да. Анан үчүнчү мамиле куруунун түрү бар. Үчүнчү мамиле курууда тигил тарап жеңишке жетет, тигил тарап утат, сиз тарап утулат да. Бул дагы туура эмес. Эмнеге дегенде элестетиңиз, сиз аябай тажрыйбалуу, өнөрүңүз күчтүү специалистсиз, сиз бир жака жумушка келип атасыз да. Алар айтты да, мен сага болгону айына 30 000 сом берем депчи. Сиз 30 000 эле берет экен деп отуруп калбай, хотя бы өзүңүздүн укугуңузду да айтышыңыз керек да. Мен 10 жылдан бери тажрыйбамды аябай чогулттум, бул жерде билимди касып аябай окудум. Анан мисалы үчүн 3-4 новичокко караганда мен жалгыз сиздерге көбүрөөк пайда алып келе алам. Ошон үчүн 30 000 бир аз азыраак болуп калат го. Мен ойлойм, сиз 50 же 60 000 сом төлөсөңүз жакшыраак болот эле деп, сиз дагы укугуңузду коргонго аракет кылышыңыз керек да. Анан тигил адам эгерде мээси болсо, ойлонуп туруп, ооба туура айтып атат, 3-4 новичокко караганда бул специалист мага көбүрөөк пайда алып келет деп туруп, сиздин талабыңызга макул болот да. Ошон үчүн сиз утулуп оозуңузду ачып отуруп кала бербей, сиз да укугуңузду коргогонду үйрөнүшүңүз керек. Сиз айтышыңыз керек да, мына экөөбүз иштеген атабыз, бир чоң жумуш кылган атабыз. Экөөбүз тең ыраазы болушубуз керек. Эгер экөөбүз тең ыраазы болсо, анда жумуш кетет көпкө чейин. Эгерде сиз эле ута берип, мен утулуп калсам, анда мен балким 1-2 ай иштейм, анан башка бирөө жакшыраак айлык жумуш берип калса, мен ошол жака ооп кетем. Сиз кайра убакыт коротуп, ошондой специалист тапкыча аябай көп утуласыз. Ошон үчүн келиңиз башында эле бир жакшы чечимге келели, экөөбүз тең утушка жетели деп түшүндүрсөңүз, эгерде ал адамдын мээси болсо, сөзсүз түрдө сиз менен макул болот. Ошентип, үчүнчү мамиленин түрү, сиз тарап утулуп атасыз, тигил тарап утуп атат, бул дагы узак мөөнөттө ийгилик алып келбейт да. Анан төртүнчү түрдөгү мамиле, бир гана ушул төртүнчү түрдөгү мамиле утушка алып келет. Узак мөөнөттө дагы, кыска мөөнөттө дагы. Бул ар тарап утушка жеткенде, вот ошондо жакшы чоң ийгилик жаралат да. Бул кандай болуп атат? Сиз жеңишке жетип атасыз, тигил тарапта жеңишке жетип атат да. Мисалы үчүн сиз услуга көрсөтүп атасыз же товар сатып атасыз, анын баасы 1000 сом. Анын баалуулугу дагы ошол 1000 сомго барабар да. Цена-качество равнозначно деген нерсени билдирет да. Эгерде бир жумуш кылып атсаңар, ал тарапта утуп атат, сиз тарапта утуп атасыз. Мисалы үчүн чоң бизнес кылабы, өзүнүн эксперттүүлүгүн элдерге сунуштап сатып атабы, динамиканы карасаңыз, канчалык деңгээлде бул рынокто ийгиликтүү иштеп атат. Эгерде 1-2 жыл иштеп атса, бул еще новичок да. 5 жылда иштеп атса, где-то уже средний. Эгерде 10 жыл, 15 жыл иштеп атса, бул уже действительно өзү сапаттуу иштеп атат. Анткени 10-15 жыл бир дагы адам халтура кылып иштей албайт да. Анткени биздин рынок тем более аябай кичинекей. Бу жерде ооздон оозго бири-бирин айтып эле баардыгы ачык даана билинип калат да. Вот ошон үчүн 10-15 жылдын ичинде ийгиликтүү бир нишада иштейм десеңиздер, анда аябай сапаттуу жасашыңыз керек, ар бир акча алганыңызга
сиздин баалуулугуңуз ошого туруш керек. Эң маанилүү дегенде ар тарап жеңишке жетсин деп атпаймынбы? Ошондо ар тарап деген эмне? Эң биринчиден сиз өзүңүз как жеке ишкер же эксперт катары, экинчи тарап кардарларыңыз пайдасын алыш керек. Үчүнчүдөн поставщиктериңиз сизге ким сырье алып келет. Төртүнчүдөн сиздин сотрудниктериңиз. Мына сотрудниктер дагы маанилүү. Буларга дагы сиз жумушка алып атканда булардын да кызыкчылыгын ойлоп, ар тарап жеңишке жетсин деп ойлонушуңуз керек. Мына мисалы үчүн мен азыр бир жеке наставничестводо окутуп атам. Ал магазинде күйпөлөктөп 20 жыл система кура албай өзү иштеп атат. Эртеден кечке чейинчи уже выгорание болуп, ден соолугу бузулуп, кантип ушуну мен система кура алам деп жүрүптүр 20 жылдан бери. Сурадым да, сиз жумушка алганда график работаны кантип коесуз депчи. Анан элестетиңиз, соодагерге график работа коет экен эрте мененки 8ден кечки саат 11ге чейин. Ойлоп көрүңүз, как долго сотрудник чыдайт мындай графикке? Көп болсо 1 жума чыдашы мүмкүн от силы. Анан кой айлыгымды алып алайын, акча керек дегендер максимум 1 ай чыдайт. Всё, андан кийин уже бүттү, жок болот да. Мен айттым, сиз мына көрүп атасыз, эрте мененки 8ден кечки саат 11ге чейин бул канча? Почти 16 саат иштеп атат да на ногах. 16 саат иштей берсе, бул 1 жумадан кийин эле кетет. Андан ашык иштей албайт. Ошон үчүн келиңиз график работаны 2ге бөлөлү. Эрте мененки 8ден түшкү саат 3гө чейин иштесин бир сотрудник. Анан саат 3дөн баштап кечки 11ге чейин дагы бир сотрудник келсин. Ошондо смена менен иштегенде сотрудниктер иштеп көпкө чейин иштей алат. Тем более биринчиси бир эрте менен жумуштарын кылат, түштөн кийин келип иштей алат кенен. Или наоборот, эрте менен түшкө чейин иштей алат, түштөн кийин өзүнүн жумуштары бар. Эгер ушундай график кылсаңыз жакшы болот деди эле. Ошондон кийин объявление берип, аябай жакшы сотрудниктер келди дагы, жыргап, убакытын бошотуп, кадимкидей рахат алып жыргап атат да. Ошон үчүн бул бир гана эрежеден турат да. Эгерде мамилем жакшы болсун, узак мөөнөттө ийгиликке жетейин десеңиздер, ар тараптын жеңишин ойлонуп, анан иш кылыңыздар. Негизи эле бул мамиле боюнча, жеке бир ийгиликке жетүү боюнча менин онлайн курстарым бар. Азыр менден Россиядан окуп атат, Дубайдан окуп атат, Германиядан окуп атат. Негизи эле бардыгыбыз көрүп атабыз, эгерде узак мөөнөттө ийгилик жаратам, узак мөөнөттө бир чоң жетишкендик болсун десеңиздер, анда эң биринчи ошол Алла Тааланын берген мыйзамдарын бузбаш керек да. Адамга жалган айтпаш керек, адамдын эмгегин жебеш керек. Кылган сапат, то есть товар кыласыңбы, услуга кыласыңбы, ошол сапаттуу болуш керек. Ушул мыйзамдар биринчи турат, анан эгер аракет кылсаңыздар, Кудай буйруса бүт ой максаттарыңызга жете аласыздар да. Анда эмесе мен сиздерге айтмакчымын, бул профилдин астында WhatsApp ссылка бар. WhatsApp. Ошол WhatsApp'тын ссылкасын бассаңыз эле менеджерге түшүп каласыз дагы, ошол жактан суроолоруңузду берип, курс боюнча маалымат алыңыз. Окуп алыңыз, эмнеге дегенде менден азыр 55, 60, 65ке чыккан эжелер, байкелер окуйт дагы айтат да, ушуну 20 жыл мурун окусам, ушуну мен жаш кезде окуп алсам болмок экен депчи. Анткени бул бир аз акча төлөйсүз бир жолу. Зато бул түбөлүк сизге көзүңүздү ачып, азыр көрбөй жүргөн мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп, кадимкидей ийгиликке жетүүгө аябай сизге жардам берет да. Эгерде онлайн курстарды пока окуй албайм десеңиздер, анда YouTube'да акысыз видео сабактарды киргизем, аны көрүп алыңыз. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Бу жерден азыр бир сыйра суроолорду да карап көрөйүн. Эгер суроолор болсо жооп бере кетейин да. Мен да сиздин курсуңузду окудум, аябай сонун экен дейт. Чоң кубанычтамын, азаматсыз. Саламатсызбы? Мен карызга кирип кеттим, кандай чыксам болот дейт. Эми карызга кирип кеткендер эң биринчи өзүнө болгон ишенимди, өзүнө болгон самооценканы кайра көтөрүш керек да. Анткени карыз болуп эле адам өзүн чүнчүйтүп да, карыз болуп кеттим, кантип төлөйм, жаман болду, эми элдерге алдамчы көрүнүп атам дейт да. Эми ал карызды адам жаман ниет менен албайт экен да, жакшы ниет менен алат экен. Кой, көбөйтөйүн, бизнес кылайын, көп акча иштейин депчи. Бирок тилекке каршы ал ойлогондой болбой калат экен.
Ошон үчүн эң биринчи ниетти түз коюш керек. О Кудай Алла Таала мага күч кубат берсең, мен бүт карыздарымды берем дейсиз. Экинчиден ошол ниетти туура койгондон кийин сиз кимге карызсыз ошого чалып кайрыласыз да. Сиз эч сансана болбоңуз, азыр ушундай убактылуу болбой калды мен ойлогондой. Бирок мен сөзсүз түрдө иштеп сизге кайтарып берем деп айтасыз. Үчүнчүдөн өзүңүздүн самооценкаңызды көтөрүп, кайрадан аракет кылып акча таап иштешиңиз керек да. Андан башка жол жок. Карыздан качып кутулган сайын сиз наоборот ийгиликтен алыстай бересиз да. Тема кандай болду экен? Тема айткандай эле мамиленин 4 түрү деген тема болду. Мен бул видеону сактап коем. Кайра башынан баштап көрсөңүздөр болот. Агай, арзан нерсе бааланбайт, кымбат саткыла дешет го дейт. Вот ошол адамдар өздөрү мындай туура эмес ойлонушат экен да, анткени мен айтып атпаймынбы? Адам мисалы үчүн эгерде услуга сатса, биринчи ошол мен услуганы жакшы кыла алам деген деңгээлге жетип алыш керек да. Анан андай деңгээлге жетпей туруп эле кымбат сатса, анда эч нерсеге жетпей калат. Түз эфирге тез чыгып туруңузчу. Түз эфир сакталып атпайбы? Сиз кеч кирсеңиз деле кайрадан баштан аягына чейин көрсөңүз болот да. Билимиңиз жугумдуу болсун, Алла разы болсун, сабактарыңызды көп көрөм, курстарыңызды окуй албай жатам. Ошо курсту окуй албай жатам, бир күн окуйт элем деген бул дагы отмазка да, анткени сиз Кудай сактасын, кырсык болуп кетсе, акчаны оңой эле табабыз да. Канча акча болбосун, кырсык болуп кетсе акчаны табабыз. Өзүбүздүн эң баалуу, пайдалуу өмүрүбүздү экономдоп берген курсту окубай жүрө беребиз да. Ишиңизде ийгиликтер болсун, ден соолук дейт. Ошо, урматтуу көрүүчүлөрүм, бардыгыңыздарга ошо айта кеттим. Негизи эле адам мына бизнес кылабы, эксперттүүлүгүн жогорулатам дейби, эң биринчи лидерлик билим деңгээлин окутуш керек да. Ошол лидерлик билим деңгээлин окутса, анан туура кадам кылат. Туура кадамдарды кылганда анан ийгилик жаралат да. Эгерде өзү кайсы багытта туура кадамды жасаш керек билбесе, анда ушинтип эле көзүн жумуп алып, сыйпалап жүрө берет экен. Аябай көп убакыт коротот да. Анда эмесе, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Эгерде ушул видео түз эфир жакса, мен азыр сактап коем, ошондо лайк басып, комментарий жазып, анан бөлүшүп коюңуздар. Ошондо анан сиз дагы соопчулук кылган болосуз, анткени сиздин поделиться кылган видеоңуз аркылуу хотя бы бир адам көрсө деле, ал деле жашоосун балким оңдоп кетет. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50% жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывтар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр.
мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.